Тоң районунун Оттук айылындагы мектеп 275 орунга ылайыкталып курулду. Азыркы тапта курулуш иштеринин 95%га жакын аяктап калды. Подрядчы мекеменин билдирүүсүндө мектеп имарат сыртынын биринчи жасалгасы анчейин болгон эмес. Кайра азыркы жасалгасын курулуш мекемеси өз эсебинен жүргүзгөн. Имарат сентябрь айынын ичинде толук ишке кирет. Мына бүгүнкү күндө жасалгасы бүтүп калды. Эми сырт жагында бир аз кемчиликтер бар. Аларды болсо толуктайбыз деп айтып жатышат. Бул мына мектептин фону күнчыгыш тарабындагы бул проекттен тышкары чыгып мындай башка мектептерге салыштырмалуу абдан жакшы жасалды. Кудай буйрса бирисмен менен батабыз. Себеп дегенде бул жерде класстар чоңураак болуп атат. Ар бир класска 30-35тен бала батат. А биздин 35 бала тиякта 2 класс болуп пайдаланылчу. Кошумча мектеп имаратында селден коргоочу атайын тосмо салынды. Себеби бул аймакта катуу жаан жааганда эле сел жүрүү коркунучу жогору. Ушул тапта Тоң районунда 6 мектептин курулушу жүрүп жатат. Булардын 2-өө быйыл ишке кириши керек. Дагы 4 айыл жаңы мектеп имараттарына өтө муктаж. Көксай жери мектептеринде мектептин курулуш иштерин башташыбыз керек. Бул жалпы документтери даяр. Эми кийинки жылкыга республикалык бюджетке киргизебиз. Андан тышкары ошол салынып жаткан 6 мектептин 4 мектебин курулушун аяктап, аны да ишке беришибиз керек. Жалпы район боюнча 4 айылыбызда ошо мектеп куруу зарылчылыгы бар. Ал эми Ак Суу районунун Бозучук айылына салынып жаткан мектеп 375 орунга ылайыкталууда. Спорт залы, ашканасы жана бардык шарттары эске алынган. Куруучулар бул имаратты быйыл сентябрь айында ишке бермек. Бирок курулуш иштери ырааттуу жүрбөгөндүктөн жасалгылоо иштери ноябрь-декабрь айларына чейин созулуп кетчүдөй. Мектеп имаратынын алдына салынган таштаман бүтүп-бүтпөй эле урап, чөп өсүп кеткен. Куруучулар кум шагылын ташыбай терезеден ыргытып жатышат. Район акими курулуш иштерин жеринде көрүп, анын жүрүшүнө ыраазы болгон жок. Жалпысынан 375 орынға ыңгайлаштырылган. Жалпы суммасы ушул куруучулардын айтканына караганда 1 миллион 200 миң акш доллары жалпы сметалык баасы. Кудай буйрса ушул курулушчулардын айтышына караганда ушул ноябрь айларына бүтүрүп ушул пайдаланууга беребиз деп ушул өздөрүнүн сөздөрүн айтып атат куруп жаткан компаниянын өкүлдөрү. Эгер ушул эртерээк бүтүп калса, биз балдарды көчүрүп чыгып, ушул окуу жылын ушул жактан баштайт элек. Негизинен курулуш иштеринин жүрүшүнө буга чейин мамлекеттик курулуш агенттигинин өкүлдөрү да келип, бир нече ирет нааразы болуп кетишкен. Алар тарабынан келтирилген дооматтар көп болгон. Жеринде техникалык көзөмөл кызматкери дагы жок болуп чыкты. Белгилей кетсек, быйыл Ак Суу районунда 4 мектептин курулушу жүрүп жатат. Булардын 2-өө ишке берилет. Эдил Мерисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көлөө болсо.